Бул күндөрү Бишкектеги Лев Толстой көчөсүнүн, Логвиненко көчөсүнөн баштап Жаш гвардия бульварына чейинки бөлүгүнө күн сайын 500дөн ашык жаран жумуш издеп көчөгө чыгып жатат. Алар жалданып иштеп, бир күндүк кызматы үчүн 100 сомдон 500 сомго чейин акы алышат. Бул жер Бишкектеги акысы арзан эмгек биржасы деп аталат. Мында мектепти жаңы бүткөн жаш жигиттерден тартып, жашы улгайгандарды да кезиктирүүгө болот. Акыркы учурда алардын катарына аялдар да көбүрөөк кошула баштады. Жашым 54-кө чыгам. Мени жумушка эч ким албайт экен. Не десе, жашың өтүп кетти, болду, бүттү. Анан биз каяка иштейбиз, үйдө отура албайт экенсиң, ачка. Биз мисалы бала чака деле мына жумушу жок. Кантип багышат? Өзүң ойлосоң, анан биз кантебиз анан? Айла жок, мерде турабыз, айыптап 200-300 сомдон иштейбиз. Мындагылардын көбү көйгөйүн айтып берүүдөн тартынат. Айрымдары тааныш туугандардын көзүнө урунгусу келбейт, башкалары милициядан айбыгат. Ушундай эле жер Ош базарынын Токтогул, Кулуев көчөлөрүнүн кесилишинде да бар. Мында келгендердин катары кыш келгенде калыңдайт. Атын атагысы келбеген бул жигит 2019-жылы көзүндө Орусиядан кайтып келген экен. 2020-жылы пандемиядан улам жолдор жабылып, авиа каттамдар токтоп калгандыктан Орусияга кайра кете албай калганын айтып, кейип турду. Үйүндө 2 балам бар, мисалы мен деле 2 балам бар, келинчегим бар, квартирада турам. Жумуш таппай барсаң, ошолорго нан деле жок да, картошка деле жок. Мисалычы, картошка алайын десең 30 сомдо атат. Эт алайын десең 450 сомдо атат. Мына мен чынын айтайынбы? Мына 4 ай болду эт жебегенимечи. Россиядан мен 2019 келгем. Азыр кетейин десем, мисалы кетсең 54 000, 55 000 акча болуп атат. Ошонун ордуна бир 20 000 же 15 000ге түшүрүп койсо элдичи, элдин бардыгы эми иштемек да. Биз жүрөбүз мына мостто, күнүнө 500 сом тапсаң сүйүнүп коесуң, 1000 сом тапсаң, көбүрөөк болуп калды депчи. Таппай кеткен күнү кайгырып кетесиң үйгө, картошка ала албадым депчи. Ошондой эле нерселер да болчу. Эми элди оңдоп койсо болмок, мына карапайым элге кичине жумуш табып, кичине ошол жерге не кылып, не кылса болмок. Анан эми айла жок да, тирликтин айынан турабыз да ошол жердечи. Эрнест мындагы жалданып иштеген кишилердин бири. Ал бул жерге эртең мененки саат 9-да келген. Бүгүн анын жолу болбоду. Кечке чейин турса да 1 сом тапкан жок. Буга чейин Ош базарына жакын жерде батирде ижарага жашап турган Эрнест кыш келгенде батир акчасында төлөй албай Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы эжесинин үйүнө көчүп келген. Өзүм 37 жаштамын. Эжешамдын үйүндө турам. Жай кышын сезон убагында квартирага чыгып кетем. Анан кышында квартира төлөй албай калганда бияка келип жашайм. Эрнест Бишкектеги эмгек биржасындагы күндөрү тууралуу кеп салды. Жалданып иштеген негизи кыйын эле. Ар кандай хозяиндар кабылат. Бирөө шумшук хозяин болуп калат, жакшы хозяин болуп калат. Жакшы хозяинга кабылсаң 2-3 эсе жакшы төлөп берет, жакшы эметет. Жаман хозяин болуп калсаң да төлөбөй болбогон акчага берип же жумушуңду жактырбай ушундай боло берет да. Жакшы жумушка сүйлөшсөң 1000 сомдон ашык, 1000 сом табасың мындай. Сүйлөшкөнүңө жараша. Анан если эме болуп калса, арзан болуп калат. Сүйлөшкөнүң арзаныраак болуп калса 1500 сом болот, 1000 сом. Жок, жумуш күнүгө чыга бербейт да эми. Может 2-3 күн бош жүрөсүң же болбосо 1-2 күн катары менен иштеп каласың мындай. График ар кандай боло берет да. Ким шустрый болсо биринчи жумушка илинип кетет, машинеге түшүп кетет же тааныштар аркылуу чалып бири-бири менен билип анан ошондой жумушка кетишет да. Атак мындай бир жерде эле тура берсең анда эч кандай иштей албайсың, эч ким мындай. Иши башка каласың да кыскасы. Эрнест туруктуу жумушу жоктугунан үйлөнө албай жүргөнүн да жашырган жок. Өзгөчө пандемия маалында эмгек биржасына келген кишилер көбөйүп,
жумуш табуу ого бетер кыйындап кеткен. Визада элдер көп, чыккан адамдар көп. Баары ошо көр турмуштун адамынан чыгышат. Мен да ошо көп 10 жылдан бери чыгып ар кандай кыйынчылыктарга кабылдым. Белди оорутуп алдым. Бел ооруп, 1 жыл жаттым, үйдө ооруп, эчтеке жумушка жарабай. Көздөн дагы зыян болот экен, оор жумуштарда иштей берсең, көзүң дагы начарлап, слабый боло берет экен. Мында терс жактары көп болот экен. Сууктан бөйрөккө суук тиет экен, туруп. Бутуңан суу өтөт экен, кыйынчылыктар көп болот. Ар кандай оор жумуштарда иштейсиң, оор нерселерди көтөрөсүң, цемент дегендейчи. Белиңе күч келет. Бирок алган акчаңыз азыр. Алган акчаңа Россиядан келгенден бери ошо биржада эчтекеге эле жеткен жокпуз. Көп адамдар эми могу пандемиядан кийин көп адамдар көбөйүп кетти, мен көбүн тааныбай калдым ал жерде. Жумушсуздук аябай көп болуп атат. Ошол эми көп эле ошо чет мамлекеттерге кетсекпи деген ойлор бар. Завод, фабрика курулуп, карыз пластардан кутулмайынча өзгөрүлүү болушу кыйын болот. Ошон үчүн Европага кетсек, Америкага же Россияга чыгып ушундай аракет кылышат да. Эрниске окшоп туруктуу жумушу жоктордун саны арбын. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2020-жылы жумушсуздардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4%га өскөн. 2019-жылы жумушсуздардын саны 94 000 кишини түзсө, 2020-жылдын башынан ушул күнгө чейин 97 700 кишиге жеткен. Бул расмий каттоодон өткөндөрү гана. Каттоодон өтпөгөн жумушсуздардын саны бул көрсөткүчтөн 2-3 эсе көбөйгени айтылып келет. Акыркы жылдары жумушсуздук менен катар бош жумуш орундарынын саны да кыскарган. Жумушсуздук кескин көбөйүшүнүн эң негизги себебин бирип, бул азыркы учурдагы биздин Кыргызстанда гана эмес, башка мамлекеттерде дагы ушу пандемия коронавирустун таркалышына байланыштуу болуп жатат. Ошого байланыштуу Кыргызстанга дагы биздин көптөгөн мигранттарыбыз кайтып келүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө 56 000ден ашуун биздин мигранттар кайтып келген Кыргызстанга. Ошондой эле азыркы учурда тилекке каршы ушу пандемиянын таркалышына байланыштуу Кыргызстанда көптөгөн ишканалар дагы жапа чекти. Анткени жабууга, аргасыз жабууга, жумуш иштеген адамдардын санын кыскартууга аргасыз болушту. 2020-жылга чейин бош жумуш орундарынын саны 35 000ден жогору чогултуп, ошол бош жумуш орундарын биз жумуш жарандарга берип, ошол жака жумушка орношконго көмөк көрсөтсөк, тилекке каршы 20-жылы 20 000 эле бош жумуш орун таба алдык. Ошонун ичинен биз 15 200 жаранды ошол бош жумуш орундарга ишке жайгаштырдык. Кыргызстанда жумушсуз деген статус алган адамга мамлекеттен көмөк иретинде ай сайын 300 сомдон 600 сомго чейинки жөлөк пул берилет. Бирок жумушсуз калгандардын көпчүлүгү мындай колдоодон кабарсыз болгондуктан социалдык өнүктүрүү министрлигине жардам сурап дээрлик кайрылыша беришпейт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019-жылы жумушсуздардын саны 140 000ден ашкан. Адистер бул көрсөткүч мындан 2-3 эсе көп экенин, жумушсуздардын саны өлкөдө 500 миллионго жакын экенин айтышууда. 2020-жылы бул көрсөткүч дагы өскөнүн, бул пандемиядан улам миграцияда жүргөн жарандардын Кыргызстанга кайтып келишине дагы байланыштуу экенин белгилешет. Соңку расмий маалыматтарга ылайык пандемия башталгандан бери 60га жакын өлкөдөн 60 000дей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Миграция боюнча адис Улан Шамшиев мекенине кайткан мигранттардын саны 100 000ден ашык болушу мүмкүн экенин белгиледи. Негизи эле эксперттик баалоо боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 150 000ге жакын Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти да. Алардын баары албетте жумуш менен бу жерде камсыз боло албайт. Бунун чечүү жолдору мамлекет тарабынан тиешелүү ыкчам кадамдар көрсөтүш керек. Биринчиси бул коомдук төлөнүүчү иш киргизүү, жаңы ишмердүүлүккө кандайдыр бир жөндөмдүүлүктөрүн колдонуп, шарттар түзүп берүү, үй бүлөлүк жана ушул агрардык сектордогу, айыл чарба секторундагы кандайдыр бир жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүп берүү болуп эсептелинет. Албетте бул ыкмалардын баары мамлекеттик бюджеттен аябай көп каржы
талап кылынат да. Ошого карабастан, эгерде биз ушул Кыргыз Республикасынын жарандардын социалдык экономикалык абалына көп маани бербесек, кийин бул көп орчундуу проблемага айланып кетиши мүмкүн. Мамлекеттик мекемелердин изилдөөлөрүнөн сырткары Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдарда жумушсуздук, калктын жашоо турмушун аныктаган изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Мисалы, Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы акыркы 2 жылда өлкөнүн ар кайсы аймактарында жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн негизинде ишке жарамдуу калктын 36%-нын иши жок экенин аныктаган. Ал эми Улуттук статистика комитетинин 2020 жылы COVID-19 пандемиясынын шартында элдин жашоо турмушуна жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык, пандемия маалында Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн эч болбогондо бир мүчөсү жумушсуз калган. Гүлжан Турдубаева, Давран Игамбердиев, Азаттык.